Ким? Ким? Назира Садабаева 4 баланын апасы. Балдарына тарбия берип, күнүмдүк тириликтин оокатын жайгарып, мындан сырткары кадимки каактан жана ошондой эле кургатылган жер жемиштерден түрдүү гүлдестелерди жасаганга дагы жетишет. Анан үйдө отурдум. Үйдө отурганда декреттеги адам билесиңер да, зээригет, аябай зээригет, эмне кылыштын айласын таппайт. Мындай кылсамбы, тигиндей кылсамбы деп. Ошо анан сиңдим бар өзүмдүн. Сиңдим телефон чалып калды, эже ушундай бир идея болуп атат. Ушуну кылып көрбөйсүзбү? Сиздин колуңуздан келет бул. Ошо андан кийин жазап көрдүм, мейли биринчи алып келип берди. Кактарды жазайт момундай өзү. Анан кактап келип берди момундайнан. Жазап көрөйүн деп анан балдардын баарын уктаттым. Тынчыраак эч ким мешайт этпесин деп. Мен кичүү келинмин, тем более кайнене кайнатам менен турам да. Аларды карап, эми алар деле кары кишилер да, аларга да внимание керек. Ошондо алар баарын уктатып, жайгарып коюп, анан кийин кухняга отуруп алып, анан жазап баштадым ушинтип. Назира айым кесиби боюнча журналист, чыгармачылыкка жакын болгондуктан өзүнө жагымдуу жана элге пайдалуу ишти айкалыштырып, мындан каражат тапканды дагы үйрөнгөн. Адам кандай шартта болбосун дайыма изденип, өнүгүп турушу керек дейт ал. Творчество, чыгармачылык. Чыгармачылык менен алектенесиң, ошол жерде өзүң өсөсүң, өнүгөсүң дегендей. Тыйын тупур табасың, көңүлүң ток, настроение жакшы. Балаң жанында, жылуу жумшак. Кайнене кайнатаң маңдайыңда отурасың. Жолдошуң да довольный, жанында үйдө отурат. Жылуу жумшак деп. Кудайга шүгүр, жакшы. Акырындан кылып атабыз ушинтип. Назира айым колунан жаралган эмгектерин заман талабына жараша сатканды дагы өздөштүргөн. Анын кардарлары социалдык тармактар аркылуу өздөрү таап, буйрутма беришет. Кооз букет деп Инстаграмдан страничка ачып, ошол жерден азыр өзүмдүн жалаң өзүм работаларымды чыгаргам ошол жерде. Ошолорду жазап. Социалдык тармактар аркылуу, Атайын СММди да окуп чыктым буга карап. Бул жасалган гүлдестелер кургатылган жер жемиштерден жасалат. Мындай кооздуктарды көбүнчө белекке берүү үчүн сатып алышат. Пашка менен же болбосо эме менен, зубочисткалар менен. Назира айымдын чыгармачылык менен жасалган гүлдөрүнө чет жакта жашаган кардарлары дагы бар. Алар алыста жүрсө дагы буйрутма берип алдырып, ата-энелерине тартуулашат. Назира айымдын айтымында, анын жасаган гүлүн алган адамдын көңүлү дагы, курсагы дагы тоет. Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал Кабар.